Жаңылықтардың жиынтықталған топтымын назарыңыздарға сунуштайбыз. Студияда Расул Бағышбаев. Саламатсыздарбы? Бүгінгі чыгарылышта. 4 октябрда өткөн шайлоонун жыйынтыгы бардык добуштар колго саналгандан кийин гана расмий түрдө жарыяланат. Колго саналган добуштардын саны боюнча 5 партия алдыда келе жатат. Президент эл аралык байкоочу миссиялардын башчылары менен жолугушту. Кыргызстанда өткөн парламенттик шайлоого эл аралык байкоочулар кандай баасын берди? Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон партиялар ала тоо аянтына чыгышты. Борбордук шайлоо комиссиясы 4 октябрда өткөн шайлоонун жыйынтыгын жакынкы күндөрү чыгарат. Бул тууралуу төрайым Нуржан Шайылдабекова билдирди. Анын айтымында автоматтык эсептөөчү көктөрдөгү маалыматтар жыйынтыктоочу болуп эсептелбейт. Бардык добуштар колго саналгандан кийин гана расмий жыйынтык жарыяланат. Кененирээк алдыдагы материалда. Бул жолку парламенттик шайлоодо 1.980.000 ашык адам же жалпы шайлоочулардын 56,2% добуш беришти. Автоматтык эсептөөчү үкөктөрдүн 98% маалыматы алынган соң парламентке 4 партия өткөнү белгилүү болду. Бирок бул акыркы жыйынтык эмес. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы толук жыйынтык добуштар колго саналгандан кийин гана чыгарылаарын билдирди. Кол менен эсептөө жыйынтыктары боюнча добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын саны 487.071 шайлоочу. Бул ушул 63% келип түшкөн жыйынтыктарга ылайык. Негизи баш мыйзамда шайлоонун жыйынтыктарын чыгаруу үчүн 20 күндүк мөөнөт берилет. Бул убакыт ичинде бардык шайлоо тилкелериндеги бюллетендер колго саналып, маалыматтар борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүлөт. Мындан сырткары шайлоо эрежелеринин бузулушу, техникалык каталар тууралуу түшкөн арыздар каралып чыгат. Борбордук шайлоо комиссия шайлоонун натыйжаларын ушул аймактык шайлоо комиссиялар берген протоколдордун жана ошол аймактагы участкалык комиссиялардан келген жыйынтыктардын жалпыланган таблицанын негизинде чыгарат. Ар бир шайлоо комиссиянын деңгээлинде тийиштүү келип түшкөн арыздар каралып, ошол жыйынтыкты чыгарганда эске алынат. БШКнын төрайымы шайлоого катышкан партиялар күрөөгө койгон каражаттар тууралуу да айтып берди. Мыйзамга ылайык анын көлөмү бир партия үчүн 5 миллион сомду түзөт. Шайылдабекованын айтымында 5%дык босогону өткөн партияларга каражаты кайтарылат. Калган акча республикалык бюджетке которулмакчы. Поступило от 16 партий 80 миллионов, то есть по 5 миллионов избирательный залог. 16 партиядан 80 миллион сом күрөө топтолду. 7 жана 5% босогодон өткөн партиялардын күрөөсү кайра өздөрүнө кайтарылып берилет. Ал эми калган каражатты борбордук шайлоо комиссиясы республикалык бюджетке которот. Эске салсак, бул жолу парламенттик шайлоого 16 партия катышты. Борбордук шайлоо комиссиясы анын жыйынтыктарын жакынкы күндөрү чыгарууну пландап жатат. Ага чейин добуш саноого багытталган бардык эреже талаптар так аткарылышы кажет. Самат Асипов, Азамат Жапаков, Ала тоо 24. Автоматтык үкөк системасынын алдын ала жыйынтыгы боюнча 4 партия алдыда келе жатат, бирок кол менен эсептөөнүн жыйынтыгы менен башка партиялардагы парламентке өтүшү мүмкүн. Шайлоонун акыркы жыйынтыктары кол менен саноо аяктагандан кийин чыгарылат. Автоматтык үкөк системасынын алдын ала жыйынтыгы боюнча партиялар төмөнкүдөй добуштарга ээ болушту. Биримдик партиясы 24,5, Мекеним Кыргызстан 23,88%, Кыргызстан 8,76%, Бүтүн Кыргызстан 7,13%, Мекенчил 6,85%, Республика 5,79%, Атамекен 4,3%, Ыйман Нуру 3,35%, Бирбол 3,3%, Чоң Казат 2,34%, Замандаш 2,15%, Социал-демократтар 2,13%, Реформа 1,65%, Мекен ынтымагы 0,63%, Ордо 0,22%, Ооган согушунун ардагерлери партиясы 0,17%, Баарына каршы 1,79%.
Бишкек шаарынын Ала Тоо аянтына парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор каршылык акциясына чыгышты. Жетиштүү упай топтой албай калган саясий партиялардын лидерлери элдин алдына чыгып, добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныбай турганын, добуш берүү ыплас өткөнүн айтып, шайлоону кайра өткөрүүнү талап кылууда. Дем алыш күнү өлкөдө жогорку кеңештин депутаттарын тандоого шайлоо өнөктүгү жүрүп, алдын ала эсептөөлөр менен 4 партия өткөн. Кайра шайлоо өткөрүү үчүн белгилүү бир себептер болушу керек. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов билдирди. Анын айтымында добуш берүүнүн жыйынтыгына таасир этүүчү фактылар болсо гана кайра шайлоо болушу шарт. Добуш берүүнүн жыйынтыгы бузула турган болсо, добуштарды сатып алуу боюнча далилдер болушу керек. Элди автомашина менен ташуу мыйзамсыз деп саналбайт. Кечээ бизге шайлоочуларды ташуу боюнча маалыматтар түштү. Аларды текшергенде аксакалдарды, алыскы айылдагыларды ташып келишкен болуп чыкты. Ташып келген күндө да шайлоочулар бюллетенди алып, кабинада жалгыз өзү болот. Ага эч ким таасир эте албайт. Бул фактылардын баары шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, кайра шайлоо өткөрүүгө негиз жок, деди ал. Бекматов шайлоо жыйынтыгына нааразы болуп, митингге чыгуу ар бир кыргызстандыктын укугу экенин билдирип, бул митингдеги талаптар да шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарууга негиз болуп бере албай тургандыгын кошумчалады. Ички иштер министрлиги Бишкек шаарындагы Ала Тоо аянтындагы митингдин катышуучуларын тарап кетүүгө чакырды. Маалыматка ылайык, акцияга катышуучулардын арасында спирт ичимдиктерин ичип алып жүргөндөр, коомдук тартипти бузууга аракет кылгандар бар. Жарандардын ден соолугуна коркунуч жаралса, же дагы башка жагымсыз окуялар болуп кетсе, ага жоопкерчилик митингдин уюштуруучуларында, тактап айтканда, бир канча партия лидерлеринде жана алардын активдүү мүчөлөрүндө болоорун эскертти. Ошондуктан жарандардын коопсуздугун сактоо, шаардыктардын тынчтыгын бузбоо максатында митингге катышкандарды тарап кетүүгө чакырабыз деп айтылат Ички иштер министрлигинин маалыматында. Саясаттануучулар болсо, саясий амбицияны артка таштап, айрым партиялар биригип туруп шайлоого аттанганда шайлоонун жыйынтыгы башкача болмок деген пикирлерин билдирүүдө. Тилекке каршы бийликке келүүнү көздөгөн партиялар саясий дымагынан баш тарта алган жок. Парламенттик шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу талдоочулардын пикирин кабарчыбыз Нургүл Жумабекова угуп келди. Саясаттын табияты боюнча шайлоодо уткандар менен утулгандар эки тарап болот. Сөзсүз эле баары жеңишке жете бербейт. Элдин ишенимине татыган партиялар ийгиликти имерип кетишет. Бул мыйзам черемдүү көрүнүш экенин белгилеген саясий серепчилер саясатка аттанган адам саясаттагы оюндарга, ысык суука, бут тозууларга кайыл болуп келет дешет. Ал ошон үчүн саясат. Талдоочулардын пикиринде саясаттын сересинде утушка караганда тескерисинче жеңилүү көп болот. Бийликтин пирамидасы ошондой болот. Пирамиданын башында бир эле эмес да бар. Анан калган тепкичтерге илиниш үчүн бири-бири түртүп, ошондой болуп келет бийликке деген маселе. Ошо мына азыркы жогорку кеңеште эле квота, ошондон өткөндөр, ошондо добуш чогулталгандар келет. Калгандары калат, аны баары эле билет. Бирок ошого даяр болуш керек. Анан кээ бир саясатчылар бар. Утулуп калганда дайым эле мен бул шайлоонун жыйынтыгын тааныбайм деп коет. Тааныбаса тааныбасын, легитимдүү орган БШК бар. Анан элдин добушу легитимдүүлүктү ошолор берет. Ал бирөө признавать этпей койгондо андан легитимдүүлүк жоголбойт андан. Ошону түшүнбөй атышат да. Эксперттердин айтымында кеп шайлоочулардын санында же добуш берген пайыздык көрсөткүчтө эмес. Ал гана эмес, шайлоого жаңы түзүлгөн саясий партиялардын же тарыхы бай партиялардын ат салышканы да анчалык маанилүү эмес. Дагы бир негизги факторлордун бири шайлоочулар менен түзмө-түз иштешүүдө. Бул тактиканы азыркы жеңишке жеткен партиялар колдонду, дейт Шерадыл Бактыгулов. Дали такие результаты, то в принципе это же вина не избирателей, да? Это насколько сами партии поработали. Мындай бааны партиялар татыктуу алышты. Бул партиялардын алып барган ишинин жыйынтыгы. Бул дагы маанилүү көрсөткүч. Пандемия маалында социалдык тармактар жарнаманы күчөтүш керек деген ойлор айтылып күчөтүлдү. Бирок баары бир эле эскиче көзмө-көз жолугушууларды өткөрүү таасирдүү болду. Анан айрым партиялардагы талапкерлердин туруктуу электораты бар. Бул 5000ге чейинки шайлоочулар. Алар менен такай иштеген партия мүчөлөрү добушка ээ болушту. Жыгылган күрөшкө тойбойт демекчи, айрым партиялар куру дооматтарды кое берген адаты бар, дейт талдоочулар. Нааразы болуп чыга калгандын ордуна жеңилгенин мойнуна алуу саясаттагы
азаматтык сапатка жатат. Айтымдарында жада калса шайлоодогу оош кыйыштар Европа мамлекеттериндеги эң байыркы парламенттерге болгон шайлоолордо деле орун алат. Мындан улам эксперттер саясий тарыхтан сабак алып, жыйынтык чыгаруу туура болмок деген пикирде. Кече бийликке жүгүрүп атып эле өтпөй калса бүгүн оппозицияга өтө калдык деген кандай болот ал? Анда бийлик эмнеге умтулду эле, мурда кайда жүрдү эле оппозиционный аракеттерди кылбай. Анан ошонун баарын эме кылыш керек ал. Оппозиция болсо, пожалуйста, бийлик оппозиция болуп турганы жакшы. Өнүгүүгө да жардам этет, бирок ал оппозициямын десе эле ошо бийликти жамандап, анан биз шайлоого өтпөй калдык. Ал бул деген оппозициялык эмес, ал оппозиция деген сын айтып эле жөн болбой, ошону сунуш айтыш керек. Ошону кандай кылып жеңиш керек. Ушундан кандай кылып чыгыш керек. Ушунун жолдору менин оюм боюнча мындай кылалы деп. Ошону конструктивный оппозиция дейт. Саясат таануучулардын пикиринде Кыргызстанда партиялардын шайлоодо жеңилип калышына алардын бийликке умтулган саясий амбициясы же дымагында болууда. Тилекке каршы өзүмчүлдүк саясатчылардын өздөрүн көбүрөөк жабыркатууда. Шайлоого чейин бирикпей, тескерисинче биринчи оппонент болгондор шайлоонун жыйынтыгы чыгары менен кол кармаша калганы саясатчыларга аброй алып келбейт дейт талдоочулар. Эгер партиялар биригип ирлешкенде шайлоонун жыйынтыгына таасир болмок. Эгерде жаштардын баары тең биригип бир 2 же 3 партияга бириккенде бир жаш партия өтүп кетмек да. Бирок баары тең бириге албай өздөрүнчө барды, ар бирөөнүн өзүнүн амбициясы бар дегендей, анан ошондон результат ушундай болуп калды. Шайлоого киргенге мүмкүнчүлүк алган 16 партиянын ичинде старожил партиялар бар, өтпөй калган жагынан стажы чоң партиялар. Ошолорду ойлонуш керек да. Амбицияны таштап, ошол партияларга өзүнүн сунушу менен кошулуп, ирилешип, биргелешип, анан алдыга жылыш керек да, ошондой болуп. Ошондон кийин бир саясий өзгөрүүлөр ошондо башталат. Партиялык турмуш ошондо калыптана баштайт. Тилекке каршы жеке амбицияны тыйып, ынтымакка келип, үгүт маалында бири-бирин жамандаганын ордуна шайлоочулар менен ишти илгерилеткенде мындай жыйынтыкка ээ болмок эмеспиз деген пикирде болгон серепчилер да жок эмес. Айтымында саясий жарышта бардык партияларга бирдей шарт түзүлдү. Теледебаттарда максаттары менен программасы кеңири тааныштырылды. Митинги это вполне распространенное и характерное. Митингдер мыйзам ченемдүү көрүнүш. Себеби нааразы болгондор бар. Алар өздөрүн дагы бир жолу көрсөткүсү келет. Президент жакында берген маегинде өзүн тажрыйбалуу талапкерлерден куралган партиялар мүмкүн жаңы өкмөттүн курамына келип кала турганын билдирди. Бул маселени да жокко чыгарбайт. Утулуп калган партияларды жаңы өкмөткө иштеп берүүгө сунуш болуш ыктымал. Мына ошондо саясий абал өзгөрөт. Мыйзамга ылайык шайлоонун акыркы жыйынтыгы 20 күнгө жетпеген убакытта чыгат. Азыркы учурда Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоонун соңку маалыматтарын жарыялап жатат. Нургүл Жумабекова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24. Азыр гана келип түшкөн маалымат менен бөлүшөбүз. Аянттагы митингдин катышуучулары Чүй проспектисинин жолун бууп басып, жогорку кеңеш менен президенттик администрациянын имаратын тосмосун булкуп секирип кирүүгө аракет кылышкан. Бул аралыкта Ички иштер министрлигинин аскерлери атайын каражат колдонуп, аларды таркатууга аракет кылды. Саясаттануучу Ширадил Бактыгулов болуп өткөн парламенттик шайлоонун өтүшүнө каршылык билдирген саясий партиялардын митингине байланыштуу комментарий берди. Митингтерден коркуунун кереги жок. Албетте, жарандар чогулуп өзүнүн оюн, сын пикирин айта алат. Ал жерде конституцияга каршы мүнөздөгү чакырыктар болбошу керек дейт ал. Чет элдик эксперттердин пикирине шилтеме берүү менен Кыргызстандагы шайлоо көптөгөн башка өлкөлөргө караганда алда канча жакшы өттү деген дагы бир серепчи Бакыт Бакитаев жеңилген партияларды саясий маданиятка чакырды. Мурда чынында фальсификациялар болуп келген. Анда шайлоо бюллетендерин 300-700 деп үкөккө салышчу. Үкөккө салынган бюллетендер алынып, башка депутатка белги коюлган болсо, ал өрттөлүп, үкөккө башка бюллетен салынчу. Бизде 2 жолку көзөмөл системасы киргизилген. Бюллетендер автоматтык түрдө эсептелип, андан кийин колго эсептелет. Бир шайлоочу бир добуш принциби. Башкача айтканда биометрика киргизилди. Адам экинчи рет добуш бере албайт. Бул шайлоочунун укугу, өзү чечет кимге берери. Бийлик болсо ойдогудай эле баардыгына шанс берди. Сөз эркиндиги биздин Кыргызстанда өзүнчө бир клондайк болуп калды. Каалагандар мына YouTube каналы баардыгы иштеп атты, Facebook иштеп атты, бирөө жабылган жок.
ким кандай үгүт жүргүзсө ошонун баардыгын эл карап анын өзү тандады. Кыргызстанда өткөн шайлоонун жүрүшүндө одоно мыйзам бузуулар катталган жок. Бул тууралуу маалымат жыйына добуш берүү процессине байкоо салган Келечекке жол мониторинг борборунун жетекчиси Турсунбек Акун билдирди. Бул берекменин өкүлдөрү Бишкек шаарында жана Аламөдөн районундагы шайлоо участкаларында байкоо жүргүзүшкөн. Алар номер 13-19 шайлоо тилкесинде биометрикалык маалыматтарды окуган жабдуу жарым саат иштебей калып, адамдар кезек күтүп калган учурду каттаган. Турсунбек Акун шайлоо участкаларынын көбүндө парламентке атсалышып жаткан партиялардын байкоочулары көп болуп, баарына көз салып турганын белгиледи. Бирок айрым шайлоо тилкелеринде бузуулар катталганын, жыйынтыгында дээрлик бардык байкоочулар шайлоону таанып жатканын айтты. Келечекке жол мониторинг борбору шайлоонун өтүшүн таанып, утулуп калган партияларды митингтерден баш тартууга чакырууда. Саясатчы Турсунбек Акун Кыргызстан саясий маданияттуулукка муктаж болуп турганын жана утулуп калган тарап шайлоону таанып, саясий маданияттуулукту көрсөтүшү керектигин билдирди. Баарын бир ынтымакка чакырып керек. Уткан саясатчыларда, утулган саясатчыларда баардык биздин балдарыбыз, кыздарыбыз. Алардын баардык Кыргызстандын иш үчүн күйүп жүргөн жарандар. Ушундай кампания башталгандан кийин бирөө утулат экен, бирөө утат экен жыйнакы барына. Ушундай бир оор процесс экен. Анан утулган адамдар болсо ошол нерсенин баардыгын өзүнүн амбициясынан бийик коюп, утулууну да билиш керек экен да. Президент Сооронбай Жээнбеков эл аралык байкоочу миссиялардын башчылары менен жолугушту. Алар көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюму. Шанхай кызматташтык уюму, түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттик ассамблеясы, түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши сыяктуу ири эл аралык уюмдардан келишкен. Теманы Амантур Шаргазиев улантат. Эл аралык уюмдардан келген байкоочулар бизде өткөн өнөктүккө баам салып, анын жүрүшүндөгү мыйзамдуулуктун сакталышына, түзүлгөн шарттарга ачык айкындыкты камсыздоого көз салышты. Алар шайлоо өткөрүү, шайлоо процессинде ачык айкындуулукту камсыздоо боюнча иштер талаптагыдай уюштурулганын белгилешти. Я могу сказать, что никогда на таком уровне Мен шайлоонун жакшы уюшкандыкта өткөнүн айта алам. Адилет жана таза өтүш үчүн бардык шарт түзүлгөнүн байкадык. Шайлоонун жыйынтыгына терс таасирин тийгизген одоно эреже бузуу жөнүндө даттануулар деле түшкөн жок. Байкоочулар мыйзам базасын даярдоо, шайлоо участоктарын заманбап технологиялар менен жабдуу боюнча уюштуруу иштерине токтолушту. Алар жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашыруу үчүн бардык зарыл болгон шарттар түзүлгөнүн билдиришти. Да, идеальных выборов не бывает. Шайлоо идеалдуу болду деген учур болбойт. Бирок сиздердин өлкө ошого умтулууда. Ал жолдогу азыркы жетишкендиктер жаман эмес. Айрыкча мыйзамдык база мурдагы шайлоолорго салыштырганда толук жаңырыптыр. Айрыкча үгүт ишинде бирдей шарт түзүлгөнүн көрдүк. Байкоочулар кечээ болгон шайлоо күнүнө гана көз салышкан жок. Алар үгүт иштерине да байкоо кылышты. Агалайык бүгүнкүдөй пандемия шартында үгүт иштеринде онлайн аянтчалардын жана дебаттардын уюштурулганын өзгөчө белгилешти. Бул өз кезегинде жарандардын аң сезимдүү тандоосуна таасир эте турганына токтолушту. Henüz daha çok genç bir demokrasi. Yani şurada 28-30 yıllık bir demokrasi. Кыргызстан демократияны жаңыдан куруп жаткан өлкө катары шайлоо өткөрүүдө жакшы натыйжаларга жетишти. Демократия менен 200 жылдап жашап жаткан өлкөлөр менен салыштырсак болот. Байкоочулар талапкерлердин арасында бөлүнгөн квоталарды өзгөчө белгилешти. Айымдарга бөлүнгөн 30% орун талапкерлердин 1/3 35 жашка чейинкилердин болушу, улуттук азчылыктарга жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендерге каралган квоталар жакшы көрүнүш экенин айтышты. Биздин миссиянын өкүлдөрү Бишкек қаласының және Чүй облысының 107 учаскесінде барды. Жалпы енді мына сайлау өте ерекше болды. Өйткені жоғарғы кеңештің 120 орнына 16 партия қатысты және 2000-дей үміткер болды. Бірақ біз барлық жүрген учаскелерге тек қана бір ғана нәрсені көрдік. Мына сайлау ашық және адал түрде өтті. Сондықтан мына бүкіл Қырғыз мемлекетіне, Қырғыз халқына құтты және баянды болсын. Рахмет. Мамлекет башчысы бардык эле өлкөлөрдөгүдөй болуп, шайлоо өткөрүүдө жерлерде айрым кемчиликтер ыкчам түрдө жоюлуп турганын баса белгиледи. Өлкө башчы шайлоо процессине мониторинг кылуу ишмердүүлүгү үчүн эл аралык байкоочу миссиялардын башчыларына дагы бир жолу ыраазычылыгын билдирди. Амантур Шергазиев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.
Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү парламенттик шайлоонун жүрүшүнө байкоо жүргүзгөн Европанын коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросунун байкоочу миссиясынын башчысы Томас Базаруп менен жолугушту. Ал президентке болуп өткөн шайлоонун жыйынтыгы боюнча алдын ала отчетун берди. Томас Базаруп билдиргендей, азыр алдын ала отчет даярдалды. Бирок акыркы жыйынтык 2 айдан кийин жарыяланат. Шайлоо өнөктүгүнө байкоо жүргүзгөн жумуштар үгүт мезгилинде башталып, добуш берүү күнүндө дагы кошо аткарылганын белгиледи. Базаруп Кыргызстанда шайлоо участактары жабылгандан кийин 2 сааттын ичинде эле шайлоонун жыйынтыктары аныктап берүүчү жаңы технологиялар колдонулганына канааттанганын билдирди. Кече саат 22:00 эле добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары белгилүү болду. Буга биз кубанып таң калдык деп белгиледи байкоочу миссиянын башчысы. Миссия башчысы ошондой эле аларга добуштарды сатып алуу боюнча өтө көп билдирүүлөр келгенин баса белгиледи. Ошол эле маалда Томас Базаруп добуштарды сатып алууга каршы тиешелүү мыйзам бар экенин кошумчалап, укук коргоо органдары тарабынан тиешелүү териштирүү жумуштары болооруна үмүт артаарын билдирди. Ал миссия тарабынан мамлекеттик телеканалдарда бардык саясий партиялардын талапкерлерине бирдей акысыз убакыт бөлүнүп берилгендиги боюнча факт белгиленгенин айтты. Биз бул көрүнүштү кубаттайбыз. Бул бардык саясий күчтөргө бирдей мамиленин жана аларга бирдей шарт түзүлгөндүгүнүн күбөсү болдук деп айтты Томас Базаруп. Алардын миссиясын ишке ашыруу үчүн керек болгон бардык зарыл шарт түзүлгөнүн, алар пландаган жолугушууларынын баарын уюштура алганын жана ачык иштешкенин кошумчалады. Жээнбеков Европанын коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлүнө дүйнө жүзү үчүн ушундай оор мезгилде Кыргызстанга байкоочуларын жибергендиги үчүн ыраазычылык билдирди. Мамлекет башчы үгүт маалында бардык партияларга, анын ичинде жаңы партиялар үчүн дагы бирдей шарт түзүлгөнүн дагы бир жолу баса белгиледи. Ошону менен бирге президент бул шайлоодогу добуш сатып алуу көйгөй болгонуна макул болду. Мындай терс көрүнүштөрдү түп тамырынан бери жоюу үчүн калктын экономикалык абалын жакшыртуу зарыл. Биз мунун үстүндө иштеп жатабыз. Биз үчүн бул башкы максат жана милдет деп баса белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Мамлекет башчы ЕККнун байкоочулар миссиясынын алдын ала берген отчетунда көрсөтүлгөн бардык сунуштарды эске алаарын жана акыркы отчетту күтөөрүн белгиледи. Кыргыз тарап эл аралык байкоочулардын пикирлери менен сунуштарын кылдат, иликтеп карап чыгат. Мен президент катары шайлоону уюштуруу жана өткөрүү процессинде мурда жетишилген жакшы моменттерди бекемдөөгө жана кемчиликтерди жоюуга кызыктармын деп баса белгиледи мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков. Европадагы коопсуздук кызматташтык уюмунун демократиялык институттары жана адам коргоо бюросунун Кыргызстанга байкоочуларды оор мезгилде жыйынтыгын караштырып билдирем сизге. Демократиялык мамлекетти, парламенттик өлкөнү куруп аткан мамлекет биз Орто Азияда, Борбордук Азияда биздин келечегибизди ушу менен биз байланыштырабыз. Биз бул бардык партияга бирдей шарт түзүп бердик. Бир дагы партияга артыкчылык берген жокпуз. Бир дагы партияга кысым көрсөткөн жокпуз. Жаңы түзүлгөн партияларга дагы ушул шайлоого тең атага чыкканга бирдей шарт түзүүгө аракет кылдык биз. And we have looking not just an election day but at the whole process. Кече саат 22:00 эле добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары белгилүү болду. Биз буга кубана таң калдык. Ал эми мамлекеттик телеканалдарда бардык саясий партиялардын талапкерлерине бирдей акысыз убакыт бөлүнүп берилгенин билдик. Биз бул көрүнүштү кубаттайбыз. Бул бардык саясий күчтөргө бирдей мамиленин жана аларга бирдей шарттар түзүлгөндүгүнүн күбөсү болуп саналат. Түркиянын тышкы иштер министрлиги Кыргызстанды 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун тынч жана ийгиликтүү өткөнү менен куттуктаган маалыматты сайтында жарыялады. Парламенттик шайлоонун жыйынтыгы дос жана боордош Кыргызстан үчүн ийгиликтүү болушун каалайбыз. Шайлоонун жыйынтыгында түзүлө турган өкмөт биздин эки тараптуу мамилелерибиздин жана стратегиялык өнөктөшүбүз болгон Кыргызстан менен ар тараптуу кызматташтыктын өнүгүшүнө өөлгө түзөт деп ишенебиз деп жазылган маалыматта. Шайлоо күнү ушул жерде мыйзам бузулуп жатат деген арыздаттануулар 30дан ашык шайлоо тилкелери боюнча келип түшкөн. Башкы прокуратура добуш берүү учурунда 25 мыйзам бузууну каттаса, Борбордук шайлоо комиссиясынын ыкчам чара көрүү боюнча координациялык тобуна 154 арыз келген. Ушу тапта катталган учурлардын баары иликтенип жатат. Арыздар келип түшкөн шайлоо участактарында мыйзам бузулган учурлар тастыкталса, ал участактын жыйынтыгы жокко чыгарылат. Добуш берүү күнүндөгү мыйзам бузуу иштерине кесиптешим Айжан Омолдошова токтолот.
Болбойт жатканга. Где фотография? Покажите фотографию. Телефон менен сүйлөшүүгө, сүрөткө жана видеого тартууга болбойт. Ар бир кабинада илинип турган мындай эскертүү баракчалары айрым шайлоочуларды ойлондурган деле жок. Ким үчүн тартып алганы белгисиз болсо дагы добуш бергенине далил катары керек болгону ачык көрүнүп калды. Вы видите, да? Вот девушка. Зачем вы так делаете? Шайлоочулар, вот. Все, вызывайте акт, составляйте. Составление акта в РОВД. Бул жашыруун видеодо болсо добуш бергендиги тууралуу сүрөттү көргөзгөн шайлоочу өздүгүн паспорт аркылуу тастыктап, акча алып кеткендиги даана көрүнүп турат. Добуш берүү учурундагы мыйзам бузуулар ушу менен эле токтоп калбайт. Интернет айдыңында ушул сыяктуу ондогон видеолор тарап кетти. БШКнын ыкчам чара көрүү боюнча координациялык тобуна эле 150ден ашык арыз түшкөн. Анын 29 учуру добуш берүүнүн купуялуулугун бузуу. Добуш сатуу боюнча 2 учур. Сүрөткө тартып алган 19 жаран тастыкталса, массалык түрдө шайлоочуларды ташыган 6 учур катталган. Түшкөн арыздардын арасында шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө нааразы болгондор жана административдик кысымга кабылгандар дагы бар. Ар бир маалымат боюнча, мыйзам боюнча бир күндүн ичинде чечим кабыл алуу каралган. Мыйзамда бүгүнкү күндүн жыйынтыгына чейин ар бир учур боюнча текшерүү иштери жүргүзүлүп, эгерде ар бир аталган маалыматтар аныкталса, алар кылмыш жоруктардын бириктүү реестрине которулат. Эгерде аталган фактылар аныкталбаса, өндүрүштөн кыскартылат. Ал эми башкы көзөмөл органы добуш берүү күнү 25 мыйзам бузуу фактысын каттаган. Алардын 18 учуру жазык кодексине, калганы жоруктар кодексине тиешелүү иш катары кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Алар негизинен административдик кысымга кабылуу, добуштарды сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө жана башкаларга байланыштуу. Эки арыз бул ички иштер органдарынын кыймыл аракеттерине байланыштуу арыздар болуп, анын жыйынтыгы менен прокуратура органдары тарабынан Чүй областынын ички иштер башкармалыгынын жетекчилигине бир прокурорлук акт жана Кадамжай районунун ички иштер башкармалыгына бир прокурорлук акт келтирилген. Мындан сырткары Кара Суу шаарынын мэриянын кызматкерлеринин кыймыл аракеттерине байланышкан бир арыз келип түшүп, анын жыйынтыгы менен да канааттандырылган. Эми келген ар бир арыз даттануу айыптоолор фактыларга негизделүүгө тийиш. БШК добуш берүү учурунда катталган мыйзам бузуулардын баары иликтенип, тиешелүү чара көрүлөрүн эскертти. Эгер арыздар келип түшкөн шайлоо участактарында мыйзам бузуу тастыкталса, ал участактын жыйынтыгы жокко чыгарылат. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24. 7% босогону багындыра албаган партиялар шайлоону тааныбай турганын айтышууда. Бул багытта ар биринин өзүнчө аргументтери бар. Өз пикирлерин жеткиликтүү добуш алгандар дагы айтышууда. Парламенттик шайлоодо алгачкы ирет атсалышып, бирок көрсөткүчү бир топ тажрыйбалуу партиялардан дагы алда канча алдыга чыккан Ыйман Нуру партиясы бүгүн шайлоодон кийинки биринчи саясий кеңешмеге чогулду. Жаш партия күч сыноодо жеңилгени менен мындан ары дагы өз атын таза бойдон сактап кала турган партиялардын катарын толуктайт. Ыйман Нуру партиясы бул шайлоонун жыйынтыгын тааныбайт. Эмне себептен дегенде абдан көп мыйзам бузуулар болду. Биринчиден добуш сатып алуу жана добуш сатуу фактылары өтө көп катталды, бирок ага чара көрүлгөн жок. Экинчиден админ ресурс ченелбей колдонулду да, тилекке каршы. Анан өтпөй калгандардын арасында дагы тилекке каршы добуш сатып алгандар болду. Ошон үчүн биз өзүбүздүн жол менен кетебиз, өзүбүздүн программа менен кетебиз. Элибиздин саясий жактан өсүп өнүгүшүнө, маданияттын көтөрүлүшүнө бир чоң программалар даярдап атабыз. Алдыда бараткан партиялардын катарында бүтүн Кыргызстан бар. Бирок партия лидери өз кайрылуусунда жыйынтыктар менен көңүлү толбогонун айтат. Биз жогорку кеңешке өттүк деп кубанып турган жерибиз жок. Өтө аралаш сезим. Өкүнүч менен кандайдыр бир жылуу сезимдер аралашып турат. Айтор кандай болгон учурда дагы биз өз күрөшүбүздү улантабыз. Элибиздин алдында ондогон жылдар бою айтып келаткан убадаларыбызда бекем турабыз. Замандаш партиясы болсо бул ирет дагы 7% босого чекке жетпей калды. Замандаш саясий партиясы шайлоону расмий түрдө көчүүбүз билдирдик, тааныбайт. Мына эми жалпы жыйынтыгы чыга элек, бирок белгилүү болуп калды. Эмнеге тааныбайт? Анткени шайлоо болуп көрбөгөндөй мыйзам бузуулар менен жана ыплас жолдор менен өткөрүлдү. Мына ошондуктан тааныбайбыз. Эми азыр өзүнүн кадамы менен келечек үчүн, адилеттүүлүк үчүн күрөшөбүз. Аягына чейин чыгабыз. Алдын ала жыйынтыктарды тааныбайбыз дегендердин катарында Республика жана Ата Мекен партиялары бар. Мурда кийин биригүү ниеттери байкалбаган уюмдар эми бир ималага келишүүдө. Шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз. Анткени массалык сатып алуу болду, элдин эркине койгон жок.
административдик ресурс катуу иштеди жана ошондой эле жанагы ар бир урнада мындай ачык көрсөтүп таштоо болду, элдин өзүнүн эркине койгон жок. Ошондуктан биз шайлоонун жыйынтыгын тааныбай азыр оппозициялык күчтөр биригип, оппозициялык өзүнчө бир блок түзөбүз. Борбордук шайлоо комиссия башкы прокуратурлар жана биз айткан фактыларды изилдемейинче, тактамайынча, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгармайынча, бизде Ош областына тилкелери боюнча, Каракулжада, Кара Сууда тилкелери боюнча арыздарыбызды бергенбиз. Алар боюнча териштирүүлөр болуш керек. Боршайкомдун акыркы маалыматтары боюнча Биримдик партиясы алдыда. Партия толугу менен шайлоонун жыйынтыгын тааныйт. Шайлоо өтө кызуу жүрдү. Жалпы республикабызда Кыргызстандын акыркы ушул тарыхындагы өтө өзгөчө бир чоң күрөш болду десем мен жаңылышпайм. Ошондуктан уткан өткөн партияларды келечекте эл үчүн, журт үчүн кызмат кылууга мен чакырып кетем. Мен өзүмдүн ушул жалпы кыргызстандыктарга бизди колдогон, Биримдик саясий партиясын колдогон биздин тарапташтарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Шайлоонун жыйынтыгы боюнча алдыга чыккан партиялардын бири Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ал эми Мекеним Кыргызстан партиясы босого чектен алдыганча алдыга кеткени менен социалдык тармактарда шайлоо өтө ыплас өткөндүгү тууралуу пикири талкуу болууда. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24. Шайлоо маалында жанагы чейинки мыйзам бузуулар боюнча укук коргоо органдары белгиленген тартипте сотко чейинки текшерүү жана өндүрүш иштерин жүргүзүүдө. Бул тууралуу вице-премьер-министр Акрам Мадумаров өкмөт үйүндө өткөн брифингде билдирди. Айтымында бул боюнча маалыматтар тиешелүү органдар тарабынан массалык маалымат каражаттары аркылуу коомчулукка байма-бай берилүүдө. Ошондой эле борбордук комиссия тараптардан келип түшкөн кайрылуу арыз каттарды текшерип аныктап жатышат. Белгилей кетсек, ар бир шайлоо участогуна жеке коргонуу каражаттары толук камсыздалып берилип, шайлоо өнөктүгү өткөн мезгилде жанагы чейинки үгүт иштери учурунда бардык мамлекеттик органдар, өзгөчө саламаттык сактоо органдары тарабынан болгон күч-аракеттер мына ушул багытта жүргүзүлдү. Шайлоо кампаниясы дээрлик мыйзамдарга ылайык уюштурулду жана өткөрүлдү десек жаңылышпайбыз. Кээ бир шайлоо участкасында ар кандай мыйзам бузуу фактылары жана башка маселелер боюнча тиешелүү мамлекеттик органдар азыркы учурда өздөрүнүн ишин жүргүзүп жатат деп айтсак болот. Борбордук шайлоо комиссиясынын Оштогу өкүлчүлүгүнө укук коргоо кызматкерлеринин Оштогу добуш берүүчү тиркелерде орун алган мыйзамсыз аракеттери туурасында 20 билдирүү түшкөн. Ушунча эле сандагы арыз даттануу партия өкүлдөрү менен байкоочулардан кагаз түрүндө аталган кызматтын дарегине жолдонду. Кененирээк кезектеги сюжетте. Добуш берүү күнүнүн алгачкы сааттарында атуулдардын жогорку активдүүлүгү байкалган. Натыйжада добуш берүү өнөктүгү узун кезек менен коштолду. Балалуулар менен кары-кыртаңдарга отургуч сыяктуу шарттарды алдын ала даярдоо мындай турсун, жаздан бери жашообуздун бир бөлүгүнө айланган санитардык, социалдык аралыкты сактоо эрежелери таптакыр эске алынбай калды. Ушул сыяктуу тартип мыйзам бузуу учурлары боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын аймактагы өкүлчүлүгүнө баш аягы 30дан ашык билдирүү түшкөн. Добуш берүүчүлөрдү сатып алышууда же шайлоо тилкесинин оператору жарандардын добуш берүүсүнө кийлигишти деген мазмундагы 15 кат түрүндө кайрылуулар партиялардын ишенимдүү кишилери менен байкоочулар тарабынан жөнөтүлгөн. Эгерде ошондой талапкер тараптан же болбосо саясий партия тарабынан, саясий партиянын тизметине кирген талапкер тарабынан да ушундай мыйзамдарга жол берилип, ошо далилдене турган болсо, алар тизмеден алып салынат, партиясы бүтүнү менен алып салынышы мүмкүн. Жанагы жеке талапкер, тизмеге талапкерлерге сөзсүз түрдө колдонулат. Коомдук тартипти көзөмөлдөө максатында Ошто кол борбор иштеп турду. Ага кайрылгандардын басымдуусун өзүн тизмеден таппай калган жана шайлоонун жүрүшү туурасында билгиси келгендер түзгөн. Ыкчам байланыш телефонуна журналисттерге карата тоскоолдуктар болуп жаткан туурасында да бир канча маалымат кабарланган. Шайлоонун жүрүшүн чагылдыруу учурунда түшүнбөөчүлүктөргө кабылган журналисттер коомдук тартип жетиштүү деңгээлде камсыздалбаганын жүйө келтирүүдө. Мисалы мени ушул укукту коргойт деп биз милицияга ишенгенибиз менен ушул биздин күч кызматкерлерин ошол жерде карап туруп эле кайдыгер болуп, ушул мыйзам бузууларга мындай аларды көз жазында калтырып жатканы өтө өкүнүчтүү болду. Мисалга ошол эле добуштарды сатып алуу сыяктуу мындай анык даана далилдер болбосо дагы тизмелерди көтөрүп жүргөн адамдарды ошол партиялардын тарапташтарына күбө болуп жаттык. Ал эми шайлоонун жыйынтыгынын ээси эл өзү экенин айткан легендарлуу парламенттин депутаты Орозбек Акимбаев шайлоонун жүрүшүнө баам салып турган чет өлкөлүк байкоочулардын пикирлерин эстен чыгарбоону сунуштайт. Бир 300ге жакын чет элдик
байкоочулар келди. Межпарламенттик ассамблеядан келди, Россиядан. Мына ошолордун айтымы боюнча дегеле биз көп жерде болгонбуз, бирок шайлоонун мындай уюшкандыкта өткөндүгүн биринчи көрүп атабыз деп ыраазы болушуп атат. Ынтымак менен тынчтыктын кадырын жакшы билген Дувандын карылары учурда жеңилүү ызасын тартып турган уул кыздарын сабырдуулукка чакырат. Ар кандай жагымсыз аракеттерден оолак болууга кеңеш берет. Кайчы пикирлерди угуп, анча-мынча шыбыр кебебирлерди угуп, биз карыялардын жүрөгүнөн кан өтүп атат да. Улут аралык биримдикти, бири-бирибизди жаман көздөн, бири-бирибизди жаман сөздөн сакташ бүгүнкү күнү чечилген турат. Ошон үчүн элибиздин, журтубуздун, бала чаканын келечеги үчүн ынтымакка келишибиз керек. Парламенттик шайлоого Ош облусундагы 682.603 добуш берүүчүнүн 380.365, ал эми Ош шаарындагы 179.972 шайлоочунун 60% катышкан. Жалпы 582 шайлоо тилкеси иштеди. Миргүл Бокошева, Акжол Айбашев, Ала-Тоо 24, Ош облусу. Ал эми Баткен облусу боюнча 138 миңден ашуун шайлоочу добуш берүүгө катышып, жалпы көрсөткүч 50,34% түздү. Ал эми жалпысынан алганда облус аймагында добуш берүү тынч өтүп, элди нааразы кылган мыйзам бузуу фактылары жана тартип бузуулар катталган жок. Баткен облусунда 284.865 шайлоочу тизмеге катталса, анын 138 миңи талапкер партияларга добуш берген. Бул шайлоочулардын жарымы гана добуш берүүгө катышканын айгинелейт. Мындан улам шайлоого аттанган партиялар эң алгач элдин ишенимин арттырса дешет айрым шайлоочулар. Ишениминин жоктугу же болбосо миң биз добуш берген менен баары бир акыйкаттык чындык орун албай калат деген жеке пикирлеринен улам биздин шайлоочулар шайлоого көп келбей койду деп ойлоп атам да. Парламентте бир жолу эмес эки жолу деле барып эч жумуш жасабагандардын кайра барып аткандыгы аябай өкүндүрөт. Баягы эле адамдарды кайрадан койдук да ордуна. Эми 5 жылда аткарбаган нерсесин эми кийинки 5 жылда аткарат деп билбейм. Эми өзгөрүүлөрдү күтөм да программасы боюнча. Жаңы парламенттин программалары бардыгын эле жакшы эми. Жаман эмес. Ал эми шайлоодо жеңилип калган талапкер партиялардын азыркы кадамдары да туура эмес деген пикирлер айтылууда. Шайлоого жакын гана уюшула калып, депутат болууга умтулган партия мүчөлөрү да жок эмес дешет. Бул да добуш берүүчүлөрдүн аз болуп калышына себеп болгон. Партиялар качан гана шайлоо болгондо баш көтөрүп, өздөрүнчө көкүрөгүн каккылап чыга калат да. Көзгө көрүнгөн иштери менен чыгып, элге таанылып жүргөндө, балким эл ошол нерсени туура түшүнүп, элдердин шайлоодо добуш берүүдө чечим кабыл алуусуна бул жакшы жардам бермек да. Өлкөнүн башка аймактарына салыштырмалуу Баткен облусунда добуш берүү мыйзам бузуулар менен коштолгон жок. Техникалык гана мүчүлүштүктөр болбосо, негизинен тынч өткөрүлгөнүн аймактык шайлоо комиссиясынан билдиришти. Олуттуу жана маанилүү мыйзам бузуулар шайлоо боюнча болгон катталган жок. Техникалык сбой дейт, муну Үчүлүктүү шаарында, Баткен районундарда, бүт эле райондордо катталып атты, бирок шайлоодо өзүнчө техникалык группа бар. Ошолор жайында барып, өз убагында ошолорду оңдоп, ишке киргизип атышты. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелүү болуп, шайлоо тилкесине келе албаган 1351 шайлоочу көчмө урна аркылуу шайлоого катышкан. Нургазы Жайнаков, Рысбек Мазайт уулу, Ала-Тоо 24, Баткен облусу. Талас облусунда болсо шайлоо күнү олуттуу бейбаштык фактылары дээрлик катталган жок. Бул туурасында облустук ички иштер башкармалыгы маалымдады. Бир гана Талас шаарында шайлоочулардын көптүгүнөн кезек күтүү учурунда пикир келишпестиктер орун алган. Шайлоо күнү Талас жергесинде 117 шайлоо тилкеси добуш берүүчүлөр үчүн иштеп турду. Айрым гана техникалык мүчүлүштүктөр болбосо, дээрлик бардык шайлоо түйүндөрү белгиленген тартипте кызмат көрсөтүштү. Ал эми Талас шаарында түзүлгөн кезек күтүү көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Мындай кырдаал номер 2 форма менен добуш берүүнү каалагандардын көп болушуна улам жаралган. Жалпы эсеп менен Дуванда 17.151 адам добуш берүү участогунун дарегин алмаштырса, анын 7.000ден ашуун эле Талас шаарында каттоого турган. Дал ушул жагдайдан улам шайлоочулар арасында кезек күтүү учурунда пикир келишпестик чыгып, санитардык нормалардын сакталбагандыгы байкалды. Дээрлик жалпы маанайга көз чаптырсак, шайлоодон кийинки ар кандай пикирлердин жаралышы мыйзам ченемдүү көрүнүш экен шайлоочулар өздөрү айтты. Арасында нааразы болгондору эл үчүн тынчтык керек дегендери да бар. Аң сезими такыр түшүп кеткен. Аң сезими жок элдин.
жөн эле акча деп калды. Күнүмдүк жашоону ойлоп калды. Түбөлүктү эч ким ойлогон жок. Шайлоо жакшы өттү дегеним себеби биринчиден тынчтык болсун да. Мындан кийинки шайланган шайлоочулардан жакшы үмүттөрдү, тилектерди үмүт кылабыз да. Элдин тандоосу болду бул энди. Элдин тандоосун, элдин колун эч ким эчтеке кыла албайт. Шайлоо учурунда атаандаштар тарабынан элди уюштуруп ташуу, кезек күтүү учурундагы жүйөлөшүүлөр, добуш берген баракчасын уюлдук телефонго тарткан көрүнүштөр соц тармактарда да талкууга түштү. Талас облусунда тизмеде такталган 149.058 шайлоочу болсо, 4-октябрь күнү 80 миңден ашуун жаран өз тандоосун жасады. Салика Сариева, Нурлан Иманалиев, Ала 24, Талас облусу. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун өкүмү менен Дүйшөнбек Зилалиев жазык кодексинин 323 беренесинин 2 бөлүгүнүн 1-2 пункттарында көрсөтүлгөн кылмышты жасоодо күнөөлүү деп табылды жана ага карата 7 жылга эркиндигинен ажыратуу менен 3 жылга чейинки мөөнөткө мамлекеттик кызмат орундарынын ээлөө укугунан ажыратуу түрүндөгү жаза белгиленди. Ал эми жазык кодексинин 78 беренесинин 6 бөлүгүнүн негизинде жазаларды жарым-жартылай кошуу менен Зилалиевке 9 жылга эркиндигинен ажыратуу менен 3 жылга чейинки мөөнөткө мамлекеттик кызмат орундарынын ээлөө укугунан ажыратуу түрүндөгү жаза белгиленди. Зилалиевке карата камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы өзгөртүүсүз калтырылды. Суд сегодня вынес приговор, вердикт. Сот бүгүн Зилалиевке карата өкүм чыгарды. Жазык кодексинин 323 беренесине ылайык ал 7 жылга эркинен ажыратылды жана ага жазаларды жарым-жартылай кошуу менен Зилалиевке 9 жылга эркиндигинен ажыратуу чечими чыкты. Жазык кодексинин 323 беренесинин 2 бөлүгүнүн 1-2 пункттарында көрсөтүлгөн кылмыштарды жасоодо күнөөлүү деп табылды. Жана ага карата 7 жылга эркиндигинен ажыратуу менен 3 жылга чейинки мөөнөткө мамлекеттик кызмат ордунун ээлөө укугунан ажыратуу түрүндө жаза белгиленди. Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 78 беренесинин 6 бөлүгүнүн негизинде жазаларды жарым-жартылай кошуу менен Зилалиевке 9 жыл эркиндигинен ажыратуу менен 3 жылга чейинки мөөнөткө мамлекеттик кызмат ордунун ээлөө укугунан ажыратуу түрүндөгү жаза белгиленди. Зилалиевке карата камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы өзгөртүүсүз калтырылды. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды билим берүү кызматкерлеринин күнү менен куттуктады. Мамлекет башчысынын куттуктоо сөзүн сунуштайбыз. Урматтуу мугалимдер, кымбаттуу ага-эжелер, сиздерди кесиптик майрамыңыздар Кыргыз Республикасынын билим берүү кызматкерлеринин күнү менен куттуктайм. Биздин коомубузда ар дайым мугалимге карата урмат сый, жылуу сезим сакталып келет. Мугалим терең билим берип, дүйнөнү тааныткан устат, келечекке жол көрсөтүп, чоң турмушка аттандырган насаатчы. Азыркы мезгилде агартуучулук кесиптин ролу мугалимдердин коомдогу баркы жогорулады. Кыргызстандын мугалимдер корпусу татыктуу келечек муунду тарбиялоо үчүн учурдун сыноолорунан татыктуу өтүп жатат. Коронавирус пандемиясынын шартында да окуучуларга билим берүү ишин үзгүлтүккө учуратпай, аны тынымсыз улантууга зарыл болгон өзгөрүүлөрдү кыска убакытта ишке ашырдыңыздар. Мамлекет сиздердин ак ниет эмгегиңиздерди бийик баалайт. Баарыңыздарга ыраазылык билдирем. Мындан арыда билим берүү кызматкерлерин социалдык жактан колдоо, мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты катары сакталат. Сиздерге чың ден соолук, бакты таалай, жаш муундарды окутуп тарбиялап жаткан асыл ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Жыл сайын 5 октябрда дүйнөнүн 100дөн ашык мамлекеттеринде мугалимдер күнү белгиленип келет. Бул дата 1994 жылы эл аралык мугалимдер күнү катары бекитилген. Кыргызстанда бул майрам 2014 жылдан бери билим берүү кызматкерлеринин күнү катары белгиленет. Өз өмүрүнүн 30 жылдан ашыгын ардактуу кесипке арнаган агартуучу тууралуу алдыда. Светлана Абдразакова кыргыз тили жана адабияты мугалими. Билим берүү тармагында иштеп жатканына 34 жылдын жүзү болду. Өз өмүрүн дээрлик ушул кесипке арнаган десек болот. Балдарга билим берүү ары кызыктуу, ары татаал иш экенин айтат. Балдар менен ар дайым биз жолугушабыз эртең менен, балдар жарым күн биз менен болушат. Ошондон биз байкайбыз балдардын билинип калат да, кандай бала бүгүн дем алганы, кантип келди сабакка, кандай маанай менен келгенин, анын баары жүзүнө эле жазылып турат. Сүйүнгөнүн, капа болгондо болсун, же болбосо абдан ыраазы болгондо болсун биз көрүп турабыз да. Ар күнү жумушка келе жатып жаш муунга татыктуу билим берсем деп ниет кылат. Анткени азыр алган билиминен алардын келечеги көз каранды.
Айтымында мугалим балдарды окутуп гана тим болбостон, алар менен тил табыша билүүсү да керек. Капа болуп калган болсо, акырын басып барып сурайса, балам бүгүн сага эмне болду? Мындай болуп калгансың дегенде бала кааласа айтып берет, же четин чыгарып коет. Бирок ошондо деле биз балага кандай багыт берсек, баары жакшы болот. Ишенип кой дегенде бала кадимкидей эле өзгөрүп калат. Сүйүнүп келген болсо, аны менен кошо биз да сүйүнөбүз. Ой балам, бүгүн сага эмне болду? Жайнап калыптырсың. Эме карагыла, жалбырактар күзүндө. Мугалимдик кесип ары татаал, ары жооптуу. Балдар менен иштөө үчүн канча деген чыдамкайлыкка, ак көңүлдүккө, билимге ээ болуш керек. Бул кесип айрыкча азыркы учурда пандемиянын шартында баалуу экени билинип отурат. Азыркы мына пандемияга байланыштуу аралыкта окутуу болуп калды. Ушул аралыкта окууда биз деген жалаң гана мугалимдер эмес, үй бүлөлөр дагы, ата-энелер дагы, балдар дагы көптөгөн кыйынчылыктарды өздөрүнүн башынан кечирип отурушат баары теңчи. Себеби деген муну биз баарыбыз күткөн эмеспиз. Бул жөн эле күтүлбөгөн жерден пайда болуп калды. Айтмакчы, бул кесипти аркалоого ар бир эле адамдын жөндөмү жете бербейт. Андыктан мугалимдин орду коомубузда жогору кадыр баркка, сыйга татыктуу. Азыркы учурда окутуучулук кесипти аркалоо бир гана ата-энелердин алдында эмес, мамлекеттин алдындагы да чоң жоопкерчилик. Самат Асипов, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24. Миңдеген окуучуларды уядан учурган мугалимдердин эмгеги теңдешсиз. Алар ар дайым сый урматка татыктуу дейт билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков куттуктоо иш чарасында. Салтанаттуу аземге өлкөнүн биринчи вице-премьер-министри Алмазбек Баатырбеков, президенттин аппаратынын гуманитардык өнүктүрүү мониторингинин бөлүм башчысы Кудайберген Базарбаев жана билим берүү министри Каныбек Исаков катышып, каалоо тилектерин айтышты. Өмүрү өрнөккө айланган инсандар менен кесиптешибиз Кыял Шаршеева да баарлашып келди. Кесиптердин эң нарктуусу бул мугалим. Алар бар үчүн өрнөктүү, эл үчүн кызмат кылган сыймыктуу инсандар бар болууда дейт 50 жылдан бери үзүрлүү эмгектенип келе жаткан Ысмайыл агай. Ал качан окуткан сабагыңды жана окуучуларыңды берилип чын дилиң менен сүйгөндө гана мыкты мугалим боло аласың дейт. Китептерди көп окуш керек, ошо өзүнүн предметин жакшы билиш керек. Ошон үчүн талбай иштеп, окуп, анан жаш муундарга ушундай ta'lim tarbiyalarını yaxşı beriş gerekti. Агартуучулук тармагында жарым кылымдан ашуун эмгектенген кыргыз эл мугалими Турары Саякбаева да мугалим баа жеткис кесип экендигин айтат. Ошол эмгектенген окуучуларыбыз эли жерин сүйгөн, кыргыз элинин кымбат баалуулугун сактаган, жүрөгү таза, өзүнүн кесибин сүйгөн инсандар болсун. Ал эми Бакай Ата районундагы Боотерек айылындагы мектепте 40 жылдан бери эмгектенген Нурбек Керималиев бай тажрыйбасын окуучуларына бөлүп берүүдөн эч тажабайт. Жаштарга туура багыт берип, көрөнгүлүү кесиптин ээси бойдон кала берсем деген ниетте. Эми улуу ойчулдар айткандай күн сайын өзүн аракеттенип, көп нерседен изилдеп, новатордук чыгармачылык менен эмгектенсе сабак жакшы болот да. Ысмайыл Алтыбаев, Турар Саякбаева, Нурбек Керималиев сыяктуу чарчап чалыкканды билбей тынымсыз эмгектенген ардактуу агартуучуларды куттуктоо үчүн атайын салтанаттуу иш чара уюштурулду. Силерге ариф жазууну, сөз, сан жазууну үйрөтөм. Кыргыз жергесине жаңы советтик мектепти ачып, анын имарат жайын куруп, окуй турган дилгир балдарды окутуп чоңойткон биринчи мугалим Дүйшөндүн жана анын окуучуларынын образдарын окуучулар сахналаштырып, эң мыкты ачып беришти. Сымандан башка берер менде отун жок. Коомдун күзгүсү болгон мугалимдерди мамлекет башчысы да куттуктап кат жиберген. Аны өзүнүн аппаратынын гуманитардык өнүктүрүү мониторингинин бөлүм башчысы Кудайберген Базарбаев окуп берди. Сиздерге чын ден соолук, бакыт таалай. Жаш мундарды окутуп тарбиялап жаткан асыл ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков. Ардактуу кесип ээлерин өлкөнүн биринчи вице-премьер-министри Алмазбек Баатырбеков куттуктап, коомдо зор күчкө ээ болгон агартуучуларды өкмөттүн кол сааттары менен сыйлады. Кыргыз педагогикасынын тарыхы терең, жаштарды тарбиялоого, балдардын дүйнө таанымын өстүрүүгө, парасатын арттырууга агартуучулар кылымдар бою өзгөчө маани берип, басым жасап келишүүдө деп белгиледи билим берүү жана илим министри. Сиздер элибиздин башына кандай кыйын кысталыш күндөр келсе да, кабагым кашым дебей, мугалимдик улуу касиетиңиздер менен жоктон бар кылып, караңгыдан жол таап, изденүү жана умтулуу менен балдарыбызга билим берүүнүн түрдүү усулдарын жаратып, мугалим деген улуу атты
бийик кармап келе жатасыздар. Улуу атты татыктуу кармап келе жаткан кесип ээлерин министр билим берүүнүн мыктысы деген төш белги менен сыйлады. Төмөн түйшүктүү иши түгөнбөгөн мугалимдер дагы далай булактардын көзүн ачып, устаттыгын улуу касиеттери менен уланта беришсин деген каалоолор айтылды. Мугалим өлкөнүн улуу күчү, анын рухий потенциалы деп залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткандай, жаш муундарга билим кенин түптөгөн улуу агартуучуларыбыздын кесиптик майрамы кут болуп, мыкты келечек ээлерин таптай берсин деген тилекти айткыбыз келет. Кыял Шаршеева, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24. Сиздер дүйшөмбү 5 октябрдагы маанилүү маалыматтар менен тааныштыңыздар. Ала Тоо 24-түн кабарчылары өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы окуяларга көз салуусун улантат. Жаңылыктар биздин каналда 2 тилде 24 саат бою жеткиликтүү, андыктан маалыматты бизден алыңыз.